Ораза туткан адамдын уйкусу ибадат болот. Уйкусу ибадат. Унчукпай жүргөнү таспих. Унчукпай жүргөнү эмне экен? Таспих. Не деген ал? Субханалла деген соо берилет деген сөз да. Унчукпай эле жүрсө. Эгерде субханаллахны зикирин баштасачы канча болот анда? Анда совсем башкача. Түктү? Уйкусу эмне экен? Ибадат. А эгерде ибадат кылсачы? Аллаху акбар. Күн сайын дуасы кабыл болот. Периштелер күнөөсүнө кечирим сурайт. Ораза туткан кишигечи. Таң аткандан күн батканга чейин 70 000 периште сурайт сиз үчүн. Ya Allah, şu oruç tutan günösün geçir. Ama biz bir ustazdan dua alıyoruz, şeyhten dua alıyoruz, alımdan dua alıyoruz. Kabe'nin imamından dua alıyoruz öyle cürüyoruz mi? Al kiçine böyle köp olsa böyle 30 sekund Allah'a koysak ömür boyu baktılıyoruz. Ama bu жерде perişteni duaga salıp koydunuz. Ertemenen başlagan geçe. Айтып коёсуз аларга, силердин ишиңер только мага дуа кылуу. Men orazа ниет кылдым, все, мен уктайм дейсиз, ибадаттын соо жазыла берсин дейсиз. Мен мун чыкпайм, эч кимди сөкпөйм да, алдабайм да, жаман көрбөйм да, эч нерсе кылбайм, мага таспини соо жазыла. Керемет да, анан ушул айда анан урушкан, ушул айда тополоң, ушул айда дагы балакет. Анага эмне кереги бар анын? Шайтандын баягы азгыруу күчтөрүн токтотойлу. Бардын ишин Рамазан айды ушундай бир өткөрөлү, ушу Рамазан бир эсте кала турган, эртеге кыямат күндө я Аллах, мен 2023-жылы Рамазанды кармадым эле, ошо барбы каякта өзү деп айта турган болот. Башка касиетини мурунку Рамазандардагы өткөрбөйлү. Башкача өткөрөйлү. Маанайда башкасы менен